Айтмырза Абылкасымов башка дүйнөдөн келген күч күйөө. Фантастикалык аңгеме. Кээде бир көргөн адамга эле кишинин жылдызы жанып, эзелки таанышындай болуп калган учурлар көп эле кездешет эмеспи? Бүгүн да дал ушундай болду. Кыз айылдын үстү жагындагы булактан суу алганы барып, булактын мөлтүр суусуна жүзүн чайып, ар кандай кыялдарга азгырылып отуруп, анан гана баканга суу толгон эки чакасын илип алып, ичинен кыңылдап ырдап коюп келаткан. Булак менен айылдын ортосунда калың бак бар. Азыр андагы алмалардын кыйгач гүлдөп турган учуру. Кыз ошол бакка жакындашкан кезде нарыдан "Саламатсызбы карындаш, бир азга айрылай аласызбы?" деген эркектин жагымдуу коңур үнү угулду. Кыз токтоп бурула карап, кийген кийими да, мүчөсү да келишкен бир жигитти көрдү. Тааныш эмес, башка жактан келаткан жолоочу же ушул айылга келген коноктордун бири окшойт деп болгоду кыз. Же сулуу кыздарды көрсө эле артынан ээрчип, каксаңда ыржаңдап тийишкен аңгилердин бириби? Муну ойлогондо кыздын ичи жыйрыла түштү. Жок, жигит андайлардан эместей. Сыпаа гана келип, "Оо, акындар ырга кошкон сыңары, белиңиз тал чыбыктай ийилип кетиптир го. Келиңиз, сууңузду мен көтөрүп алайын", деди сылык гана, кызга суктана күлүмсүрөй карап. Чын эле, суу көтөргөн кыздын денеси чырайына чыгып, сырттан караган кишини тамшандырып, абдан эле көркөм болчу. Ал улам кадам таштап баскан сайын ничке бели ийиле калып, кайра түздөлүп, өзүнчө эле музыканын ыргагын берип, билеп аткандай элес калтырып аткан эле. "Коюңуз", деди кыз да күлүп, шылдың аралаштыра. "Жигит кишинин бакан көтөрүп суу ташыганын бала болуп башыма жүн чыкканы көрө элекмин. Уят болот." "Ошондойбу? Анда кечиресиз", деди да жигит бир аз күйүмүнө түшүп, анан кайрадан кепке келип, "Анда бир аз тигинде отурбайлыбы? Эс алып да аласыз." Кыз кайрадан "Жоо" деп баратып эле кандайдыр бир билинбеген сырткы күчтүн таасири менен "Макул, отурса отуралы", дей салды да бир таман жолдун жанындагы чоң түп алманын түбүнө барып, баканды ининен ала баштаганда, тиги жигит шамдагайлык менен баканды суустоло чакалар менен алып, этияттап жерге койгондо, чакадагы суулар төгүлмөк тургай чайып алып койбоду. Анан алар алманын астындагы чөпкө отура кетишти. Бир аздан кийин ээн эркин сүйлөшө баштаганын сезбей да калышты. Бактын арасынан ар түркүн куштун үндөрү кулакка сүйкүм угулуп, алмалардын гүлүнүн жыттары мурунду өрдөп, жагымдуу кырдаал өзүнөн өзү эле түзүлүп турду. "Ошентип, сизди атайын издеп жүрүп, араң таптым", деди жигит мурдатан айтып аткан сөзүн улантуу менен кызга сүйкүмдүү карап. "Жер үстүн койбой кыдыра издедиңизби?" деп кыз күлүп койду. "Жер үстүн гана эмес, планеталар арасынан да издедим", деди жигит. "Ойбой, сизге абдан убал болгон экен", деп какшык аралаштыра сүйлөдү кыз. Бул маектешүү ага да жагымдуу эле. "Жок, чын айтам, Жер планетасында экениңиз анык болгонго чейин канчалган башка аалам кезбедим", жигит кыйналгандай түр көргөзүп. "Бирок тагдырдын буйругу менен сизге мына жолугуп отурам. Бул мен үчүн улуу кубаныч. Кудайдын буйругу менен десеңиз", деп оңдоду аны кыз. Ушул жигиттердин көкүрөк какмай апыртмалары качан калат деги? Эми мунусу планеталарды аралап кетпедиби? Кичине чындыкка жакындаштырса боло. Эч болбосо Кыргызстанды түп көтөрө издедим десе деле жетпейт беле, деп ойлоп жибергенге үлгүрдү. Анткени менен бул сөздөргө өтө деле кажыры келбегенине өзү да таң калды. Жок, биз Кудайга эмес, тагдырга гана ишенебиз", деди жигит шашыла. "Кызык экенсиз. Кээ бирлерге окшоп, мусулманчылыкты жээрип, башка динге өтүп алгандардан эмессизби? Мисалы, кээлери Иса пайгамбарды Кудай деп таанып, баптист болушуп, бир дары Буддага сыйынып, башкалары байыркы бабаларыбыздын дини дешип, теңирчилик дешип башты да айландырып бүтүштү. Бизде дин деген жок, бир гана улуу тагдыр бар. Биз ошого ишенебиз жана ошонун гана жолу менен жүрөбүз. Мына, мен да ошол улуу тагдырдын буйругу менен колуңузду сурап, сизге келип отурамын. Мына башталды. Мурдагы сөз айткан жигиттердей эле бул да менсиз жашай албай турган болуп чыгат эми.
деп ойлоду да. Азыр эми кыргыз кыздар ким калыңды көп берсе, улутуна, динине карабай тийип кете берет деген ушак айыңды угуп алып келип калган турбайсызбы? Деп сумсая каш кага сүйлөдү кыз. Ал калың дегени эмне? Деп сурады жигит. Сиз эмне кыргыз болуп туруп калыңды билбейсизби? Айдан түшкөн жоксузбу? Кыз акырын гана назик күлүп, какшыгын жылдырды. Жок, мен Сириустан түштүм, деди жигит чын дили менен мойнуна алып. Чын эле, калыңды билбеймин. Бул сөз биздин сурап алмада жокумдунут. Мен кыргыз эмесмин. Кыздын көзү алая түштү. Ай, дагы элдин кыздарчылап, башка улуттун мындай кой, башка эле облуска тийчү болсоң, экинчи жүзүңдү карабайбыз. Топурагыңды түйүп берем. Андай жигиттер менен сүйлөшүп турганыңды да көзүм көрбөсүн. Бой тарткандан бери кайра кулагына куйган апасынын ушул сөзү анын эсинде жаңырып, каардана караган элеси көз алдына тартыла түштү. Баятан бери сүйлөшүп отурган жигитти кайрадан башынан аягына дейре сыдыра карады. Баары ордунда. Өңү түсү деле, тили деле, кийген кийими деле, бир гана сымбаттуу келбетин, орундуу сөздөрүн, өзүнө тарткан жагымдуу мамилесин эске албаганда, биздин айылдагы балдардан айырмасы деле жокко. Анан кантип кыргыз эмес? Тамашалап жатат кыязы. Ай, койчу-ай. Азыр эле ушуга тийип кете тургансып, менин да чоочуп кеткенимди кара, капырай. Кыз ушинтип ойлоду. Тамаша көй окшойсуз, деди кыз жигитти дагы бир жолу имире карап. Анан атын сурабаганы эсине түшө калып, күтүлбөгөн жерден эле: "А, баса, менин атым Айгөл. Сиздин атыңыз ким?" Алгачкы жолу кыз жигит жаңы таанышканда жигиттер биринчи аттарын өздөрү айтуусу шарт деген купуя эреже шашылганынан эсинен чыгып кеткенин кыз кеч байкап калды. Канчалган бейтааныш жигиттер тамшанышы артынан чуркап, атын сураганда да же айтпай коюп, же калп эле башка оозуна келген атты айта салып жалдыратпады беле. Эми мынтип кыздын бети уятынан кызарып чыкты. "Мен сиздин атыңызды билемин, Айгүл. Менин атым Тарро. Силерче айтканда Таалай. Абдан кызыктуу бул жомогуңузга мен да ишене жаздап калдым. Андай болсо, менин атым силерче кандай айтылат?" деди силерче деген сөзгө басым коюп. Чынында кыз өзүнүн уялганын билдирбөөнүн амалында кайра эле өзүнүн эркинен тыш ушул суроону берип салды. "Бизче сиздин атыңыз Арро", деп жылмайып жооп берди жигит. "Охо, укмушко. Тарро, Арро. Уйкаш турбайбы аттарыбыз?" деди кыз тамашага айландыргысы келип. "Ооба, ошондон улам улуу тагдырдын буйругунда экөөбүз бир үй бүлө болуп, бирге жашоо буйрулуп атпайбы? Мына эмесе, али менин колумду сурабай жатып эле, сиз мага үйлөнүп, колуктук кылып алып да койдуңузбу, жигит? Баракелде. Мына ушуну кыялдануу десек, мына ушуну тапкычтык десек болот. А балким нике кагазыбыз да жазылып даяр болуп калгандыр. Биздин никебиз биз жарык дүйнөгө келеликтен 1000 жыл мурун эле кыйылып, улуу тагдырдын буйрук китебине жазылып калгандыктан, аалам кезип издеп келип, дал болжогон күнү сизди таап, сүйлөшүп отурбаймынбы? Анын көчүрмөсү мына. Ал жылтыраган бир металлдан жасалган сыңары сүйрүү 4 бурчтук немени костюмунун жан чөнтөгүнөн алып, кызга сунду. Ал кол телефондон бир аз чоңураак, бирок чакан планшеттен анча эле кичине болчу. Кыз аны колуна алып, таң калгандан не дээрин билбей тилсиз туруп калды. Анда өзү менен теги жигиттин кол кармашып түшкөн сүрөтү көрүнүп, анан ал сүрөт жанданып, алардын келечектеги тагдырында болуучу окуялар кино тасмадагыдай көрүнүп атты. Тигинин биздеги көрмө каражаттардан бир гана айырмачылыгы, бетине жеңил эле билинер билинбестей кол тийип кетсе, андагы көрүнүштөр чоңоюп, бет маңдайда жөн эле абада кадимкидей даана көрүнгөнү аз келгенсип, ал сүрөттөрдү кол менен кармоого боло тургандай экени андан бетер таң калыштуу эле. Андагы окуялар экөөнүн үйлөнүү тоюнан баштап бактылуу турмушу көз алдыда өтүп жатты. Улам убакыт өткөн сайын тиги экөөнүн жаштарынын бир аз улгайганы билинип, анан бара-бара буларды ээрчиген эки уул, эки кыз пайда болду.
Булар биздин балдарыбыз, деди жигит тигилерди кызга көрсөтүп түшүндүрүп жатып, аларды элжирей карап. Анын ушул көз карашынан эле абдан боорукер, сүйкүмдүү ата жана асыл кеч жар боло турганы даана байкалып турду. Кызды бул нерсе алгач бир аз чочутканы менен барган сайын улам кызыгуусун арттырып, аны өзүнө тартып баратты. Балким, бул да улуу тагдырдын буйругунун күчүдүр. Мындан кийинки окуялар абдан бат өнүктү. Жигит менен кыз жадырап жайнап, кыздын үйүнө барышты. Кыз жигитти ата-энеси менен тааныштырды. Аларга жигит жакты, анан жакпай коймок беле. Ааламдын наркы четинен келип атса. Алар экөөнүн баш кошуусуна макулдуктарын беришти. Жигиттин алдына бир гана шарт коюлду. Эч кандай Сириус Мирусуңа кетпей, ушул жерде гана жашайсың. Жигит бул шартты кабыл алды. Бул да болсо тагдырдын буйругу да. Экөөнүн үйлөнүү тою болуп көрбөгөндөй шаңдуу да, салтанаттуу да, дал эле бакта кыз өз көзү менен кино сыяктуу көргөндөй өттү. Ал эми калган турмуштары ошол бакта көргөн сымал жомоктогудай уландыбы, же тагдырдын боло жүрчү оош кыйышына туш келдиби, ага бул аңгеменин автору кепилдик бере албайт. Анткени муну тагдыр деп коет. Ал эми баарын тескөөчү жараткандын ар бир жандыктын тагдырын заматта кайсы нукка салып коеруна жана кайсы тарапка бураарын алдын ала кимдин акылы жетмек.